Ассаламу алейкум, команда, кандайсыңар, лидерлер. Canva боюнча азыр силерге сонун бир макет жасаганды үйрөтөм. Canva'га киребиз. Киргенде эле, допустим, мондай варианттар бар. Эгер кааласаңар, мына плюсту басасыңар. Плюсту басып туруп, история деп турат. Инстаграмдан. Ошол эмени тандайсыңар, макетти. Анан мондай варианттар чыгат бияктан. Эгер ушул варианттарды колдоном десеңер, колдонсоңор болот. Колдонбойм десеңер, 0дон жазсаңар болот. Допустим, азыр осень деген, мисалы, нону коюп коелук. Анан көптөр багы кызыгып сурап калышат, өзүбүздүн сүрөттү кантип коюп койсок болот или башка мисалы кичинекей балдардын сүрөтүн кандай кылсак болот деп сурашат да. Эме кылабыз бул жерден загрузки дегенге киребиз. Анан загрузкиге кирип, так, Эльмиранын сүрөтүн коеюн азыр. Мен эмени кое тургула азыр. Допустим, Эльмиранын сүрөтүн прозрачный кылышыбыз керек да. Эльмиранын сүрөтүнүн үстүн мынтип басып турганда, мына четтери күйүп калат, көрдүңөрбү? Мына четтери. Бир мынтип басып койсоң, уже четтери өчүп калат. Ошо четтерин күйгүзүш керек дагы. Анан прозрачность деген бар. Экранды басабыз дагы, мына бул прозрачностька алып келебиз мынакей. Анан прозрачностьте көрдүңөрбү? Осень болуп калды. Бул жак Эльмиранын сүрөтү. Ушундай кылсаңар болот. Күз смешанный. Анан мына Эльмиранын бетине эме туруп калбадыбы, мисалы? Жалбырак. Эми ушунда деле, мисалы, сүрөттүн үстүн мынтип койсок чети күйүп калат, но азыр Эльмиранын сүрөтүн редактировать эткенге болот. Эгер мына крестикти басып койсок, уже редактировать эткенге болбой калат. Ошол себептен сүрөттүн үстүн бир мынтип басып четин күйгүзөбүз, мына четтерин мынтип күйгүзөбүз дагы. Мына перевернуть дегенди бассак болот. Мынакей, көрдүңөрбү? Перевернутту бассак, жалбырак бияк жакта туруп калды, бу жерде Эльмира туруп калды. Эми загрузкиге кирип алып эле, допустим, өткөндө көрсөткөндөй, силерге айттым го, кыздар, жана фоторумга кирип продукцияны койгонду үйрөнө бергиле депчи. Вот. Ошолордун кайсы продукцияны койгуңар келет? Чоңойтосуңарбы, кичирейтесиңерби, айырмасы жок. Мынтип кичирейтип койсоңор да болот, Загрузкиге кирип, допустим, мисалы, чеснок. Так, спирулина. Деп туруп, мисалы, 4 продукцияны койдуңар, анан элементы дегенге кирип туруп, могул поиск элементов дегенге кирип туруп, мисалы, акция деп жазсаңар, допустим, платныйлар чыгат. Ушулардын арасынан бесплатныйын көрдүңөрбү, мына? Ой, алла. Мына. Ушул сале дегенди коюп койсоңор болот. Элементтин ичинен кирип, допустим, могул набордун үстүнө, допустим, эме коюп койсоңор болот. Текст, мисалы. Ой, жок, бул эмес. Добавить текст, допустим, бул жерге, мисалы, 7500 деп коелу.
Анан муну кичирейтип чоңойтуп туруп мына ушинтип өзүңөр фантастикага жараша жасасаңар болот. Ушул эле текстти мисалы мына формат дегенге кирип чоңойтуп, эме калың кылып, чоң кылып жазып, кичике кылып жазып, курсив кылып, алдын подчеркнуто кылып, кыскасы өзүңөр оңдоп жазсаңар болот. Анан эффект деген бар да бул жердечи, мисалы алды текстке эффект дей турган болсоор мына караны коюп туруп көрдүңөр, жакшы көрүнүп калат цифра. Анан могу осень деп туруп время эмне деп жазыш керек бул жерге? Сейчас кое турган. Перемен дейт, осень. Там кыргызча осень күз деп жазып коюп туруп, мисалы время перемен эмес, ден соолукка кам көрүүнүн убактысы. Ден соолукка кам көрүүбүз, допустим. Анан могу жерге мисалы осень дегенге күз, куз деп жазып коюш керек экен. Көрдүңөрбү кыздар? Ушундай сыяктуу кылып өзүңөр оңдойсуңар. Все, анан нерде кармап, мисалы сактап койсуңар. Бул бир варианты. Өзүңөрдүн сүрөтүңөр элес кылып жасап койгон бир варианты. Азыр эмеден стористен ушул эле вариантты жасаганды көрсөтүп берем. Хорошо?